Жакшы, анан ошол Ассалмалейкум устаз дейт, ушул сүйүү жөнүндө айтып кеттиңизчи, сүйүү мусулманчылыкта кандай дейт? Урматтуулар, мына сүйүүдө мусулманчылык жок деп ойлоду. Сүйүү бар, урматтуулар. Сүйүүдө тартип менен мусулманчылыкта мына канчалык эрди катын бири-бирин сүйсө ошончолук сооптуу дейт. Ошо сүйүктү көзү менен карап койсо да, бир сүйүктүү жакшы сөз айтып койсо да, кучаксыз андан бетер чоң сооп болот. Анан сүйүү жок экен деп эле. Анан бирок жанагындай бейнике сүйүү бул чоң күнөө болот. Бул уруксат эмес. Мына нике кылганда насмерт өлгүчө сүйгүлө. Сүйөргүлө, түнү күнү сүйөргүлө, уруксат. Анан бирок жанагы апаңан катуураак сүйөм деп апаңан катуураак аялыңды сүйүп кетишиң, апаңан да катуураак сыйлап кетишиң, ал туура эмес. Ошо тартип менен сүйүү да бар. Жакшынакай, мына Алланын жолунда сүйдүзө, эң сонунда Алланын жолунда сүй деген. Мен Алла үчүн сени сүйөм. Неге сүйөсүң? Анткени сен Алланын жолунда жүрөсүң. Алла үчүн деп тийдиң же Алла үчүн деп үйлөндүң, ошон үчүн сүйөм. Сен Алланын жолунда жашап атасың, ошон үчүн сүйөм. Сен Алланын динин аткарасың, ошон үчүн сүйөм десе, андан да жакшы. Анан көп нерсени ошо Алла үчүн кечирдим. Алла үчүн мен чыдайм. Алла үчүн ушу сенин жанагындай косяктарың кечирем десе, мисалы, ондан да жакшы да.